Мырзакул Момунтаев эки небереси менен жеңиш аянтына улуу атамекендик согуштун катышуучуларын эскерүү үчүн келишкен. Алардын арасында атасы Шашеналы Момунтаев дагы бар. Шашеналы Момунтаев Талас районунун Орто Арык айылында туулган. Ал 18 жаш курагында 1942 жылы январь айында улуу атамекендик согушка аттанган. Жаш жоокер 179 полкунда атуучу болуп кызмат өтөгөн. Анан кийин стрелка болуп туруп 47-жылда эрдиге биз ротада стрелковой болуп неме аткычтар немеси полк экен да, аткычтар. Анан мындай жакындан нерсени көргөн жокпуз, ат деген жагынан атып беришик дейт да. Анда жаш бала экенбиз дейт, эчтекени билчү эмеспиз дейт да. Кышында дейт, тим эле кыштын бороону ызгар ушундай уруп турчу дейт да, уруп турчу дейт. Даже колун көтөрүп неме талчу. Ошого болбой эле вперед дегенде ушу кетип берчү экен да. Ошол убакта немени кууп бараткан убак экен да. Немени 42 жылдын ошол март айларында дейт. Март айларында ошондо аябай суук убак болгон дейт. Тим эле эчтекени эметпей. Сталин деле көп айтчу да. Сталин жөнүндө көп айтчу. Анан кийин мындай немелерди жанагы согуштун кесепеттерин айтчу да, ошондой немеге туш келбегиле деп эле ушундай эркелетип койчу да, эркелетип койчу. Анан кийин көп мындай немесин айтчу эмес да. Жаш жоокер бир мүнөз, сырга бекем, жоопкерчиликтүү болгондуктан согуш бүткөндөн кийин 1949 жылга чейин резервдеги жоокер катары дагы 4 жыл кызмат өтөгөн. Ал эми мекенине кайтып келгенден кийин Ички иштер министрлигинде 30 жылга чукул эмгектенген. Резервге алып калган экен да 45-жылдан 49-жылга чейин. Анан 49-жылдан кайтып келиптир да. Анан элдин эң аркасында келиптир да. Бунун өзү менен согушка кеткендер көбү неме каза болуп калыптыр, көбү келип калыптыр. 7 жыл болуптур да, 7 жылдан кийин анан кийин келиптир. 7 жылдан армиядан келиптир да. Анан кийин бул НКВДда иштеп, МВД иштегенден кийин сразу ошо немеге кирип, МВДга кирип, сотрудник орган ошол жактан пенсия чыкты да, негизичи пенсия чыкты. Чоң атасы жөнүндө эмне айтмакчымын? Чоң атабыз аябай чынчыл, адамгерчилиги күчтүү, патриот киши эле да. Анан ошо баарыбыз чогулуп отурганда ошо мен келин болуп жүрүп ошо чоң атабыздын айткан согушта айтып берчү, бирок ошо айткан сөздөрүн көп маани бербептирмин да. Анан азыр ошол мени өкүндүрөт. Анан эмне айтмакчымын, ошо балдардын келечеги, ушу биздин келечегибиз үчүн согушта курман болгон, согушка катышкан аталарыбызга мен таазим этем. 2002 жылы 78 жаш курагында каза болгон. Шашеналы Момунтаев байбичеси менен 10 баланы тарбиялап өстүрүшкөн. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы. Шоп окуп. Батыр, анан